Турмуш KG жамааты бүгүн Талас УДСынын имаратында конокко келдик. Абдан жакшы шарттар түзүлүптүр. Мен ойлойм, мындай шарттар милиция менен коомдун байланышын башка уровеньге чыгарат. Албетте мындай аткарылган иштер ички иштер министринин жетекчилигинин астында аткарылып атат. Мурда милициянын имаратына кирсең капкараңгы, анан кийин анча удобство жок болчу. Азыркы бүт баары шарттар абдан жакшы түзүлүптүр. Мен ойлойм, даже ошол милиция кызматкерлерине мындай шарттарда иштөө бул да өтө жакшы. Талас облустук ички иштер башкармалыгына экскурсия кылдык. Өтө заманбап мыкма менен курулган шарттар жакшы, эксперт баллистикалык бөлмөлөргө кирдик. Залдарга, машыгуучу залдарга келип жана жогоруда ушул жаңы имараттын даярдалышы боюнча роликтти көрдүк. Андан ошол ички иштер министри Улан Ниязбековдун салымы аябай чоң экен. Кыргыз милициясынын ушундай шарттарын түзүлө бериши коомдук, ички коомдук коопсуздукту сактоого өтө чоң роль ойнойт экен. Алгач Талас шаарына келгенде эле ошол имарат көзгө урунду. Анан бул кимге таандык, кайсы мекемеге таандык деп окуй келгенде Талас облустук ички иштер башкармалыгына таандык экен. Баарынан да ушул тартип сакчыларына таандык экени абдан кубандырды бизди. Аларга баардык удобстволор түзүлүптүр, иштөөгө аябай сонун мүмкүнчүлүктөр менен катар ошондой эле кыргыз жалпы жумурай журт менен жакшы мамиледе, аларды тосуп алууда, аларды кабыл алууда аябай жакшы шарттар түзүлүптүр. Баардык тартип сакчыларын келе жаткан байрамы менен куттуктайм.